Жанузак Иманкулов Талас шаарынын Шекербек Шеркулов жана Кыргыз көчөсүнүн кесилишинде жашайт. Бул аймакка жакынкы арада тротуар төшөө иштери башталат. Азыркы тапта ал иштерди баштоо мөөнөтүнөн кечигүүдө. Себеби Карманыз сыяктуу турак үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгү кызыл сызыктан ашып кеткен. Бирок ага карабастан Карманыбыз тиешелүү адистердин эскертүүсүн уккан соң, эртеси эле дарбазасын 4 метр ичкери жылдырган. Мыйзамдын иштешине мен кубанычтамын. Аябай. Бул үйдү мен 98-чи алганда ушулардын туура эмесине мен аябай көңүл бурчумдагы, анан жалгыз жоокер поле невоин деген сыяктуу эч кандай аракет жасаган эмесмин. А тошто келип айтылгандан кийин эртеси күнү эң биринчи болуп муногу Кыргыз көчөсүнөн баштап Ленинге чейинки ушундай промежутокто биринчи мен баштагам, чтоб үлгүлүү болсун, биз тең боло алабыз деп. Менен сураныч талаштын көркүн ачыш керек. Айтылды мыйзам чегинде чегинип койгула 1 метр, 2 метр. Мен мына 4 метрдин тегерегинде артка кеттим. Шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу максатын көздөгөн бул долбоорго каршы чыккандар дагы жок эмес. Элди кыйнабай, элдин шартына карата көчөлөрдү салыш керек. Мен деле эски строительмин. Бул сайыстын убагында салынган неме. Эгер чын эле архитектурлук жол менен сала турган болсо, анда шаардын бардыгын оңдош керек. Тамдарды оңдош керек, бүт оңдош керек, усталбаларды алыш керек. Белгилей кетсек, Талас шаарынын көчөлөрүндө мыйзамсыз кызыл сызыктан ашкан жеке менчик турак үйлөрдүн чектерин тактоо боюнча күчөтүлгөн иштер жүргүзүлүүдө. Ал үчүн Талас шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынан, кадастр мамлекеттик мекемесинен, шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы, ошондой эле коммуналдык кызмат көрсөтүү, таза суу жана жашыл чарба муниципалдык ишканаларынын адистери тарабынан комиссия тобу түзүлгөн. Учурда комиссия кызыл сызыктан чыгып кеткен тургундарга эскертүүлөрдү айтып, 10 күн убакыт беришүүдө. Эскертүүлөрдү көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин аткарбагандарга мажбурлоо жолу менен мыйзам чегинде муниципалдык жер аянттары кайтарылып алынат. Күнүгө неме жүрүп атат, түшүндүрүү иштери жүрүп жана эскертүүлөр берилип атат. Жолбор бүткөндөн кийин эле подрядчыгы аныкталып, анан курулуш иштери башталат. Ага чейин биз ошол заборлорду, курулмаларды жылдырган иштерди аяктап калыш керекпиз да. Ошон үчүн эскертүүнүн мөөнөтүн биз 10 күндүн ичинде жылдырыш керек деп көрсөтүп атабыз. Чектен чыгып кеткендер бузбай өздөрүнүн чек арасына жылбаса, биз айып пулдар салынат жана мыйзамсыз курулмалар биз тараптан бузулуп өздөрүнүн чектерине жылдырылат да. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылы өлкө президентинин фондусунан атайын акча каражаты бөлүнүп, Талас шаарынын ичиндеги 17 көчөгө тротуар курулат. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.